Саламатсыздарбы урматтуу жарандар. Мен Ош ОЙБнын начальнигинин орун басары милиция полковниги Алимкулов. Акыркы мезгилде массалык маалымат каражаттарынын социалдык тармактарда таркап кеткен өтө көп милициянын иштери боюнча негативдүү маалыматтар боюнча Азаттык партиясынын жанында болгон маалымат берүүгө туура келүүдө. Эми бул боюнча маалымат берип кетсем, өзү 4-ноябрь 2021 жылы saat 17 шамасында Ала районунун Гүлчү айылында Киребештердин айлампасына түштүк турамы жайгашкан Россия май коюучу жайында Азаттык партиясынын атынан бекер май таркатылып жатат деген маалымат менен активдик жарандар кайрылган. Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 192 берене 1-бөлүм негизинде сотко чейин өндүрүшү катталган. Бул статья шайлоочулар сатылуу деген статья менен белгиленет. Ушул сотко чейинки өндүрүш иштеринин тергөөсүнүн жүрүшүндө бул кылмышка шектүү катары ошол эле айылдын ошол эле айылдын жашоочусу 72 жаштагы Атуул ушул кылмыш жасагандыгы боюнча шектенүү берилип, тийиштүү тергөө амалдары жүргүзүлгөн. Ошол эле учурда ушул кишиге Атуулга байланышкан бул кишини мыйзамсыз сурак кылган, моюнду алдырган деген сөз чынга болуш келбейт да. Себеп дегенде бул 72 чыккан аксакал киши өзү 20 жылдан бери мамлекеттик органдарда иштеп келген. Убагында ким болгон киши экен. Анан бул жерде туруп алып, мисалы айтканда, бул өзүнүн мисалы айтканда шектөөнүн өзүнүн укугу, каалагандай көрсөтмө бериш. Бул тергөөнүн милдети, эгерде адамдын күнөөсү болсо, ошону далилдөөгө багытталган биздин өз жумушубуз болот. Эми ошондой эле айтып кеткенде, ошол кишинин шектүү берилген соң, андан кийин ар кандай маалыматтар чыгып кетти. Бул милиция кызматкерлери жана ошол Ош ОЙБнун жетекчилиги буйртма менен иштеп жатышат. Атайын барып, атайын ошол жерде буйртма берип, буйрук берип жасап атат деп. Мисалы айтканда, ОЙБтун тергөө боюнча башчысынын орун басары бул ошол тергөө иштеринин толук менен куратору болот. Ошонун негизинде ар бир ишке кет баш менен жооп берет. И тем более резонанс туудурган, ошол эле учурда азыркы учурда шайлоо менен байланышкан ар бир кылмышка, жоорукка, маалыматка тез жана ылдам түрдө реакция берүүгө туура келет. Ошондуктан мисалы айтканда ар бир жетекчи барууга туура келет. Эч качан шайлоого аралашпоого аракет кылабыз, саясатка аралашпай аракет кылабыз. Биздин алгачкы жумушубуз коомдук коопсуздукту сактоо жана кылмыш менен күрөшүү. Анан ушул жерде эле учурда ушуга байланыштуу иштердин арасынан Кара Суу районунун Маада айылынын аймагынын Кырычек айылындагы орун алган бир кылмыш туурасында мындай терс милиция кызматкерлеринен терс маалыматтар кеткен. Бул боюнча да кошумча айтып кетсем, бул жерде Атуул ошол эле айылдын Атуулу ошол малдардын жети баш бодомал малдардын узалып кеткени боюнча арызы менен 2020 жылдын 3-сентябрында кайрылган. Бул боюнча тийиштүү маалыматтар келген соң ошол жерге окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу чыгып, тийиштүү материал чогултулуп, ошонун негизинде Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин урлук статьясы башкача айтканда 201-нин 1-бөлүм негизинде сотко чейин өндүрүш иштери башталган. Бул боюнча тийиштүү иштер аткарылууда, тийиштүү кызматтарга тапшырмалар берилип, азыркы күндө ошол кылмышка шектүү болгон аттуулар аныкталып, алардын ошол кылмыш жасоосуна түрткү болгон, ошондой эле ошол кылмышты жасоого көмөктөшкөн жана ошол эле учурда кылмышты жасоосун күнөөлүү деп таба турган далилдерди табууга багытталган иштер аткарылууда.